Assalamu alaikum урматтуу Талас тургундары. Мен сиздерге Талас шаарындагы көмүр базага келип, көмүр базадагы кайсы сортто көмүрлөр, баасы канчадан, доставкалары барбы, толук маалыматтарын тартып сурап берем. Менин жанымда мынакей бул көмүр базанын кожоюну Нуркалы. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Кандай, жакшысызбы? Кандай болуп атат? Көмүр кандай башталды? Көмүр буюрса быйыл жакшы башталды, азыр эрте башталып атат быйыл. Элдер бая түшүнүп калды го деме, бая кышында көтөрүлүп кетет, тартыш башталып атат. Азыртадан тартыш башталып атат. Уже эле тартыш башталып атат. Ошо мен таң калып атам да, негизи бул жерде көмүр базада көмүрлөр көп болуп туруш керек эле. Эмнеге аз деп атам да? Эмнеге мындай болуп атат? Келгенде эле баягы талап кетип атат азыр эле. Келгенде көмүр 10-15 күндө бир болуп жатат Казакстанда. Көмүр Казакстан өзүндө жок болуп атат жеринде азыр. Тартыштык болуп. Ошол себептен негизи урматтуу туугандар, бул негизинен эле көмүр баягы жылда көйгөйгө айланып келатат. Бая качан биз күн сууганда, кар жааганда келип көмүргө келип, бул жакта дагы тартыш болуп, талаш болуп, жетпей, баа көтөрүлүп, былтыр көрдүк, көп ызы-чуу болду. Андыктан сиздерге урматтуу Талас тургундары мынакей ушул жайында эле негизи көмүрдү топ-топ жыйып башташ керек да. Кандай дейсиз ошого? Туура дейсиз, негизи жайында кургак кезинде алыш керек көмүрдү. Азыркы убакытта ирик дагы келет көмүр отборный. Бизде импортный жана местный көмүрлөр бар. Местный көмүрдөн бири бизде 4 сорту бар азыр штабта. Кайсы сорттор бар азыр? Бизде 5 сары, кара кече, берекет бар. 5 сары, кара кече. 5 сары, кара кече, берекет. Берекет. Казакстанскийлерчи? Казакстандыктан кара жыра, шавыркүл көмүрлөр бар. Кара жыра, шавыркүл. Эми баасына келели, эмне болуп атат? Баалары кандай болуп атат? Кандай башталды? Баалары быйыл стартовый цена майдын 10-нан баштап Казакстандын көмүрлөрү 4600дөн башталган, шавыркүл кара жыра. Ошондо килограммы 4600дөн. Азыр болсо баа көтөрүлүп отуруп, азыр бизде 5800дөн болуп атат. Тоннасы 4600дөн уже 5800гө көтөрүлүп калды. 5800гө көтөрүлдү. Местный көмүрлөр болсо 4300дөн башталып, азыр 4900дөн болуп атат. 5 сары, берекет, кара кече 4900дөн жергиликтүү. 4900дөн, машинадан кой берип коелу, берек туруп алыңыз. Туугандар, мен сиздерге азыр жакындан да тартып берем. Көмүрлөр чын эле бая ирик-ирик. Жакшы экен, жакындан тартып берейин. Нуркалы таксыр. Сиздерде кандай кызматтар бар? Доставка, бизде бир көп жарым алса тонна баасын ылдыйлатуулар болобу? Көп алса бизде мисалы бир КамАЗды кошталары менен бөлүп алса, ушул Казактын көмүрү 5800 болсо тоннасы, алар бөлүп алган болсо биз 5,5 миңден беребиз. Өстөрүп бөлүп алат бир КамАЗды. Анан жергиликтүү көмүрлөрдү болсо биз 4400дөн беребиз, 4500дөн. Өстөрүп бөлүп алса, КамАЗда оптом алышса. Өзүңөр жеткирип бересиңер. Жеткирип беребиз. Туугандар, бул жерде атайын транспорттор бар экен, мынакей. Бизде ушу жеткирүү Трактор менен бул машиналарга жүктөп кайтартып жана бизде өзүбүздө КамАЗдар бар, Фовалар бар. Биз границага чейин жеткирип беребиз. Бул Талас шаар эле эмес, Талас область областынан боюнча жеткиребиз. караңыздар. Анткени биз жергиликтүү көмүр нарынан келатып, биз жолго-жол таштап кете беребиз да. Кантип весин билет? Мисалы жолдон түшүрө турган болсо, вести кандай тартат? Жолдон болсо биз весин келишебиз. Анткени бизде квитанция менен чыгат жерден. Машиналар жолдон бир тоголочтой дүмүз келет да бери карай. Анан бул ылдыйкы төмөнкү айылдар болсо биз биякта электронный тараза бар, пустой ушону тартып видео аркылуу отчет берип, ошо негизинде жөрөбүз. Тараза маселеси чечилет экен. Чечилет азыр. Жакшы экен. Бул каптап канча болуп атат? Каптаса ошо килосуна 40 тыйын, тоннасы 400 сом айрым болот. 5800 болсо, мисалы импортный көмүрлөр, каптаса 6200дөн болот. Жергиликтүү болсо 4900, эндей болсо каптаса 5300дөн тоннасы. Каптаган жумушуна чыгарып атасыздар да? 40 тыйын работасы болот да. Бул каптаса деле жеткирип берүү бекер, Каптаса да жеткирип. Канча бир кап алса деле жеткирип бере бересиңер. Бир кап эмес, биздики 1,5 тонна, жандан өйдө болсо жеткирип. 1,5 тоннадан өйдө жеткирип бересиздер, Жүрбөйсүз, жакындан тартайлы. Мен негедир көрүп азыр мындай баа берип атам, баары эле ирик-ирик орешкалар го. Бул ошо сортовый да, бул отборный орешкабыз 4 КамАЗ келген да, 2 күндө эле бая түгөн. Бул кайсы сорт мисалы? Кара жыра сорт. Туугандар, кара жыра караңыздар. Міне. Бул жак бетте болсо Жаңак. Иә. Бул жакта шавыркүл. Булар шавыркүл.
Бу жалтырап тургандар баягы казакстанскийлер го дейми? Казакстанский. Аябай ирик жакшы немелер экен, а? Гарантиясы бар. Көмүргө гарантия деген кандай? Гарантия деген күйбөй калса биз көмүрдү кайтарып берсе биз алабыз. Ой, сиздер каралган. сонун кыласыңар го. Жерде гарантия жок да. Туугандар караңыздар, ушуну. Бая мен деле көмүр алып жүрөм. Күйбөйбү деп алып келсең күйбөй калып баш оору да. Тандаганда кыйналып калбайбы? Күйбөй калса алып келип таштап салат экен да. Ооба, күйбөйсү. Мына туугандар келиңиздер. Бизде мындай Гарантиясы менен мен таң калып атам. Мындайды өзүм деле негизи жаңы угуп атам да. Гарантиясы менен деп. Мына нонун баары шабыркүл экен, э? А ноголар биздикилер окшойт, э? Булар жалтырап турат экен, булар матовой болуп турат экен, э? Кээ бирлер билбей калышы мүмкүн, бул местныйбы же алдап койбойбу деп. Өзү билинет экен туугандар, мына светтен билинет экен мына. Бул казакстанский шабыркүлдөр жалтырап турат экен, ал эми биздин 5 сарын көмүрлөр мындай матовой болуп турат экен, э? Дарегин айтып коелу да, дареги туугандар бул Газпромду баарыбыз билебиз. Мынакей. Газпром. Мындайча айтканда, Оторбай көчө менен Фрунзе көчөнүн ортосунда, Горький көчө менен эле келесиздер ушу Газпром эле күнчыгыш тарабында бул көмүрлөр көрүнөт өстөрү. Туугандар, анда эмесе эртерээк камданайлы. Кимге эгер көмүр кызыктырган болсо, көмүрдү эртерээк алам деген болсо, жана ошондой эле да маалыматтарды бир кененирээк алам дей турган болсоңуздар, төмөндө номерге чалыңыздар. Туугандар, сөзсүз түрдө биз сиздерге кызмат кылып атабыз. Лайк басып туруңуздар, бизди колдоп туруңуздар,